Жалпыңыздарга салам, менин YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Бүгүн сиздер менен кайрадан мен Толгонай. Бүгүн мен көптөргө аябай кызыктуу болгон суроого жооп тартууну чечтим. Анткени Польшада бекер окуса болобу деген суроолор көп келет. Биринчи башында айта кетсем, мен Польшага келгениме 7 жыл болду. Ошондой эле Польшада 2 жыл магистратурада окудум, 1 жыл стипендиялык программада окудум. Ошондой эле азыр стипендия алып, PhD'да 3 курстун студенти болом. Ошондуктан мен Польшада окуу тууралуу көп нерселерди билдим. Кандай окууга кантип тапшырса болот, бекер окуу үчүн эмне кылыш керек, стипендия алуу үчүн кандай жолдору бар, ошондой эле дагы көптөгөн кызыктуу мындай айтсам секреттерин билип алдым. Ошондуктан бүгүн сиздерге көптөгөн пайдалуу маалыматтар менен бөлүшөм. Анда эмесе мен менен болуңуздар. Эгерде каналга жазыла элек болсоңуздар, албетте каналга жазылып өзүңүздүн ой пикириңизди калтырып, ошондой эле быйылкы абитуриенттерге, ошондой эле бакалавриатты бүтүп магистратурага же докторантурага тапшырам деп кызыгып жүргөн тааныштарыңыз болсо, бул видео менен сөзсүз түрдө бөлүшүп коюңуз. Анда эмесе кеттик. Урматтуу көрүүчү, сөздү баштаардан мурун сиздерге мен окуган жогорку окуу жай тууралуу кыскача маалымат берүүнү чечтим. Поляктардын улуу поэти Адам Мицкевич атын алып жүргөн бул университет Познан шаарында жайгашкан. Мамлекеттик жогорку окуу жайлардын арасында эң мыкты жана ири университеттердин бири болуп саналат. Анткени жылына өтүп туруучу рейтингде ар дайым 3 же 4 орунду алып келет. Көптөгөн эл аралык уюмдардын мүчөсү болгон бул жогорку окуу жай официалдуу 1919 жылы түзүлгөн деп айтылып келет. Бирок чынында университеттин тарыхы 17-кылымдан башталган. Быйылкы жылдын эсеби боюнча бул университетте 35 миңге жакын студент жана 1300дөн ашуун докторанттар билим алышат. Сиздер көрүп жаткан бул болсо ушул университеттин башкы корпусу болуп саналат. Ал эми заманбап стилде салынгандагы көптөгөн факультеттери бар, корпустары бар. Аларды дагы буйруса кийинки чыгарылыштардан көрсөңүздөр болот. Ал эми айтылган ушул университет билим алууну каалап жаткан адамдар үчүн 22 факультетте 80ден ашуун багытта, ошондой эле 200дөн ашык адистик боюнча билим тартуулайт. Ошондой эле бул университет өзүнүн студенттерине түрлүү абдан көп программалар менен камсыз кылат. Бул жакта окуган студенттер дүйнө жүзүнүн көп деген университеттерине барып билим алса, стаж алып, өзүнүн тажрыйбаларын күчөтүп келсе болот. Ошондуктан келечекте Польшада окугуңуз келсе, анда мен сизге чын жүрөгүмдөн ушул мен окуган жогорку окуу жайды сунуштамакмын. Мынакей биз азыр Познан шаарындагы Адам Мицкевич университетинде жүрөбүз. Ушул университетте мен окуйм, PhD быйыл 3-курс, буйруса жакында аяктайм. Анан азыр башында айтып кеткендей, сиздерге ошол мен окугандай болуп, сиздер дагы бекер окусун деп көптөгөн сырлуу, жакшы, пайдалуу маалыматтар менен бөлүшүп жатам. Анда эмесе биринчи мүмкүнчүлүк бул сизге бекер окууга поляк тили мүмкүнчүлүк берет. Эгерде сиз поляк тилин C1 деңгээлинде билип, ошол нерсени тастыктай алсаңыз, анда сиз үчүн Польшадагы мамлекеттик жогорку окуу жайлардын баарынын эшиги ачылат. Ал билимиңизди тастыктоо үчүн сиз сөзсүз түрдө мамлекеттик экзаменди тапшырышыңыз керек. Ал экзамен жылына өтүп турат, кээде 3 жолу да өтөт. Ал экзаменди тапшыруу үчүн 180-200 евродой акчаңыз кетет. Бирок эгерде ошол экзаменден өтүп сертификат колуңузга тийсе, анда сөзсүз түрдө каалаган жогорку окуу жайда бекер окуй аласыз. Бекер окубастан жакшы окуган студенттер стипендияга да ээ болот жана көптөгөн башка мүмкүнчүлүктөргө ээ болот. Эгерде Польшада окуган студенттин кандай мүмкүнчүлүктөрү бар, кандай артыкчылыктары бар жөнүндө кененирээк билгиңиз келсе, ал тууралуу видео тартылган. Азыр бул жактан көргөзүп коем. Ошол видеону көрсөңүз, өзүңүз баарына ишенип кененирээк маалымат аласыз. Ал эми экинчи мүмкүнчүлүк болсо, бул Польшанын жогорку окуу жайлары өзүлөрү түзгөн программалар. Мисалы, Варшавский университет болобу же мен окуган ушул университет болобу, жылына студенттер үчүн эмес, абитуриенттер, кандидаттар үчүн өзүлөрү түрдүү программаларды ойлоп табышат. Ал жылына өзгөрүп турушу мүмкүн. Ошондуктан жыл сайын өзүңүз изденип, бул нерсени издөө керек да.
Мисалы, быйыл ушул Адам Мицкевич университети химиктер үчүн бекер орун берген. Бирок мындай окууларга өтүү үчүн эмне керек? Сөзсүз түрдө англис тилин, бул программалар көбүнчө англис тилине берилет. Англис тилин аябай жакшы деңгээлде билүү керек. Ошондой эле мектепте аттестат жакшы болуш керек. Мектепте бүткөн аттестаттагы баалар. Ошондой эле мотивационное письмо жазыш керек болот. Дагы кошумча түрлүү экзамендер болушу мүмкүн. Ал албетте сиз тапшырып жаткан направлениядан көз каранды. Ошондуктан эгерде абитуриент аракет кылса, баардык нерсе мүмкүнчүлүк, бир гана тилди жакшы билип, жакшылап даярдануу керек. Дагы бир мүмкүнчүлүк бул Польшадагы түрдүү фонддор, эл аралык организациялар ушундай кандидаттарга, чет элдик башка өлкөлөргө мүмкүнчүлүктөрдү түзүп бергенге аракет кылышат. Мисалы, Польшада дагы Киркланд деген программа бар. Бул жака келип бир жыл стаж аласыз, андан сырткары стипендия алып, бекер окуп, дагы көптөгөн сонун мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берет. Мындай программаларга катышуу үчүн дагы сиз албетте тилди билишиңиз керек, жанагы өзүңүздүн активдүү, жакшы окуган студент экениңизди көрсөтүү керек. Төртүнчү мүмкүнчүлүк бул болсо сиздин жогорку окуу жайдан көз каранды. Анткени эгерде сиз Кыргызстанда кайсы бир жогорку окуу жайда окусаңыз, ошол жака барып, негизи ар бир университеттин өзүнүн международный отделы болот. Ошол жака барып сурашыңыз керек. Сиз окуп жаткан жогорку окуу жай кайсы университеттер менен, чет элдик университеттер менен келишим түзгөн, кайсы жака жөнөтө алат. Көп учурда мындай программалар менен келген студенттер бекер окубастан стипендия дагы алат. Ошондой эле сонун көп мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. Ошондуктан бул нерсени да эске алышыңыз керек. Сөзсүз турда сурап туруш керек, кайсы жака барса болот жана кандай жолдору бар. Ал эми 5-чи жол бул кыргыздарга көп тиешеси жок, бирок баары бир айта кетейин. Анткени бул карта поляка деген карта бар, документ. Бул документ эгерде сиз ушу поляк элине таандык экениңизди далилдей алсаңыз, анда сизге ушул документ берилет. Ошол документ менен сиз каалаган окуу жайыңызга окуй аласыз. Ал учурда мамлекет сизге стипендия да төлөп берет, жана көптөгөн жардамдарды берет. Бирок бул менимче кыргыздарга көп туура келе бербейт. Бирок Украина, Белоруссия жана ушул мамлекеттерден аябай көп келип бекер окушат ушул жол менен. Ал эми 6-чы мүмкүнчүлүк бул болсо, сиз эгерде Польшада 5 жыл жашап, анан ПМЖ алсаңыз, постоянное место жительства, полякча долготерминовый резидент деп айтылат. Эгерде ошондой документ алган болсоңуз, анда сизге дагы мамлекеттик окуу жайлардын баарын эшиги ачылат, бекер окусаңыз болот. Бир гана конкурстан өтүш керек, жакшы окуш керек, тилди билиш керек. Ушул документ менен Польшада гана бекер окубастан, башка евро биримдигине кирген мамлекеттердин баарында бекер окуса болот. Дагы бул эми 7-чи мүмкүнчүлүк жөнүндө айта кетейин. 7-чи мүмкүнчүлүк бул болсо бакалавриат, магистратураны бүтүп, андан аркы улантам дегендер үчүн, эгерде Польшага келип докторантура, PhD окугуңуз келсе, анда сиз бекер окусаңыз болот. Анткени Польшада көптөгөн жогорку окуу жайлар PhD-ни чет элдиктерге дагы өзүнүн жарандарына дагы бардыгына бекер кылат дагы, ошондой эле стипендия төлөп берет. Мына мен ошондой окууда окуйм. Ошондуктан өзүңүздүн күчүңүздү сынап, албетте ал жакта конкурс болот, проект жазыш керек, резюме жакшы болуш керек, жана көптөгөн түрлүү экзамен болот, түрдүү талаптар бар. Ошолордун баарын аткарып өтө алсаңыз, анда сиз стипендия алып бекер окусаңыз болот. Достор, бардык жолдорун айттым деп ойлойм. Эгерде дагы суроолоруңуз калса, суроолорду жазыңыз. Жанагы бүт мен айтылган мүмкүнчүлүктөр жөн ачылбайт. Ал үчүн ачылыш үчүн сиз тилди билишиңиз керек, мектепте жакшы окуш керек, ошондой эле жөн отурбай издениш керек. Ошондо бардык мүмкүнчүлүктөр ачылат. Анда эмесе кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта туруңуздар жана сөзсүз түрдө лайк басып, бул видео менен бөлүшкөндү унутпаңыз.